Umar bin Hattab'ın uçurunda Ali radıyallahu anh Peygamber sallallahu hadisini etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arş-ı A'la'da bir cay varken topraktan emes nurdan yaralgan cay varken biz bilmektenizden. Anda tolo perişteler varken ciğerdin altını Haziratul Kudus tuttu. Ramazan ayı gelgende oşul perişteler Allah Teala'dan suran etken ya Allah'ım sen oşul adam degen zatты jaratkansın. Uşunu biz bir körülüçül ettik. Oşul perişteler bizi körgөнгө uşunçalыk kuşlardan ettik. Allah Teala oşondoğu periştelerge ruhsat beretken Ramazan ayında oşul alamga düşkön. Alar düşüp sizler menen bizler menen namaz okup alar күнөөдөн суралбайт, истигфар айтат. Ушул таравih намаз окугандардын баарына истигфар айтып, бирге намаз окуп келди. Эгер алар биз менен бирге окуган болсо дейт, ким ошол периштелерге тийген болсо, ошол кишинин күнөөсү кечирилет дейт. Көрүңүзөрбү? Периштелердин саны бизден көп. Муну ушул хадисте айткандан кийин Умар бин Хаттаб айтты. Анда таравih окуганга биз акылуубуз деп кайрадан мына жамаат менен таравih окулду. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан мына ман кома рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zambi. Мына Рамазан айы улуу ай. Мына азыр Пайгамбар салам немесин айтып кетти. Улуу ай эмне үчүн улуу? Себеби бул айда Кадыр кечеси камтылган. Көрүңүздөрбү? Ушул 30 күндүн ичинде албетте бир күн Кадыр күн. Биз аны каалайбызбы, аны күтөбүзбү, күтпөйбүзбү? Ичинде бир күн Кадыр күн. Мурдагы пайгамбарларга жума күнү сыр болгон. Айткан, жуманын ичинде бир күн бар, ким дуа кылса кабыл болот деген. Жума экенин таппадылар. Ал эми биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга hadiya kıldı. Buna cuma günü. Elbette dua kabul buladı. Alemi Orozonun 30 gündün içinde bir gün var. Bu Kadir keçesi. Bu sır. Bu sır. Peygamber sallam aytkan akırkı 10 kündüktün tak gününde kütküle degen. 21, 23, 25, 27, 29. Köp alımlarımız tajriba kılıp bul kündü 27'sinde köp alımlar görüşkön. Mana bugünkü gün Kadir keçesi. 1000 ay gördüңүздөр мына. Жанагы Шаманы Газы айтыптыр аялына. Мен жөнөкөй адам эмесмин, мен олиямын дептир. Алланын олиялары. Көрүңүздөрбү, урматтуу жамаат? Мына олия деп угабыз, чындык алар. Кээ бирлер айтат, чындык эмес деп. Биз ишенебиз, олиялар чындык. Мен Алланын олиялардамын. Ага биз оңой менен жетпейбиз, ибадат менен жетебиз. Мына ошондо сахабалар шунчалык суктанып, көздөрдөн жаш агып, ыйлап Пайгамбар салламга бизге де Алла Таала ушундай керемет бербейби дегенде мына ошол Кадыр сүрөсү назил болду. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Ва ма адрака ма лейлатул кадр. Leylatul kadri hayrun min alfi şehr. Gördünüzler mi? Allah Teala aytты. Çındığında biz mına uşu Kur'an-ı Kerim'de Kadir keçesinde nazil kıldık. Gördünüzler mi? Uluu gün. Oşonduktan Kadir keçesi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Levh-ül Mahfuz'dan Kadir keçesinde dünya alamıga düşürdü. Bu devlet kitap bolup düşkön yok. Dünya alamından Cebrail aleyhisselam ayattan keltirip 23 yılın içinde Kur'an to'liq bizge nazil bo'ldi. Ulug' kitobimiz Kur'anımız var. Elhamdülillah. Müslümanız. Buna qanchalagan adamlar kitobi yo'q,
Теңирчилер китеби жок. Дин кыла албайт алар. Көрдүңөрбү? Алла сактасын. Туура эмес дин алар. Алхамдулилlah, биздин Кураныбыз бар. Лайлатул Кадр хайрун мин алф шахр. Мына Кадыр кечеси Шам'ун газынын 1000 ай жихад кылгандан Кадыр кечеси артык. Көрдүңөрбү? 2 рекет намаз окуң, андан артык. Мына Кадыр кечеси. Көрдүңөрбү? Танаzzalul malaikatu var ruh. Мына Кадыр кечесинде периштелер түшөт. Жабраил алейхиссалам менен бирге түшөт. Башчысы Жабраил алейхиссалам. Көрдүңөрбү? Бардык жакшылык иштер үчүн. Истигфар. Мына бизге периштелер истигфар айтат экен. Көрдүңөрбү? Ал периштелердин күнөөсү жок. Истигфар айтат экен. Ошондуктан мына Пайгамбар салламдан Айшенен сураган экен. Мен Кадыр кечесине дар келип калсам не деп дуа кылайын дегенде, Аллахумма иннака афуун тухиббул афва фа'фу анни. Я Аллахым, сен кечиримдүү жатсың, кечиргенди жакшы көрөсүң, менин да күнөөмдү кечир. Ошентип дуа кылыңыздар. Дуа кылыңыздар. Албетте дуаңыздар кабыл болот. Албетте дуаңыздар кабыл болот. Бул күн теңи жок күн, теңи жок күн. Бүгүн бирөө менен сураптыр, бул милдетпи деп. Мен айттым, милдет эмес. Бул жакшылыкка жетпеген болсо, анда жакшылыктан кур калыптыр деген сөз. Көрдүңүздөрбү? Эгер Кадыр кечесине дар келбеген болсо, анда бардык жакшылыктан кур калыптыр. Мына, алхамдулилlah, мына Куптан намазын окуп, тарави намазын окуйбуз. Мына ошол биздин күткөнүбүз. Мына ошол тахаджуд, куптандан кийин болуп жатат. Таң атканча биз ибадаттабыз. Улуу пайгамбар Муса алейхиссалам Алла Таалага мунажат кылган экен. Илахи уриду курбака. Эй Аллахым, мен сага жакын болууну каалаймын. Мен канткенде сага жакын болом дегенде Алла Таала айткан экен. Кала Аллаху Таала курби ман истайхаза лайлатал кадр. Мага жакын болуу ким Кадыр кечесинде уктабаган болсо, ал мага жакын болот. Көрдүңүзбү? Кантип жакын болобуз? Уктабасак, ибадатта болсок, Кадыр кечесинде Алла Таалага жакын болобуз. Илахи уриду рахматак. Кала Аллаху Таала рахмати лиман ярхамул мискин лайлатал кадр. Муса алейхиссалам айтты: "Эй Аллахым, сенин рахматыңды каалаймын, сенин мээримиңди каалаймын. Канткенде мен сенин мээримиңе жетем" дегенде, ким эгер Кадыр кечесинде мискиндерге жардам берген болсо, мискин дегени мына жегенге эчтекеси жоктур. Толтурат. Жегенге эчтекеси жок адамдар. Мына ошолорго биз Кадыр кечесинде жардам берген болсок, Алланын рахматына жетет экенбиз. Илахи уриду жаваза ала сират калбар. Эй Аллахым, мен сират көпүрөсүнөн бат өткөндү каалаймын, канткенде мен өтөмүн деди. Урматтуу жамаат, сират көпүрөсү чындык. Сират көпүрөсү чындык. Ар бир пенде ошо сират көпүрөсүнөн албетте өтөт. Буга эч бир жол жок. 1000 өйдө 1000 ылды 1000 түз 3000 жылдык жол. Бул менин сөзүм эмес, Пайгамбар салам сөзү. Сират көпүрөсү чындык. Муса алейхиссалам сурады, сират көпүрөсүнөн канткенде мен тез өтө алам дегенде, "Ман тасаддака лайлатал кадр." Кадыр кечесинде ким садака берген болсо, ал сират көпүрөсүнөн чагылган жарк дегенчелик убакыт өтөт деди. Илахи уриду ана куда тахта дилли ашжарил жанна. Аллахым, мен бейишке кирүүнү каалаймын. Бейиштин дарагынын көлөкөсүндө жүрүүнү каалаймын. Канткенде жетем деп Муса алейхиссалам сураганда, "Залика лиман саббаха тасбихатан лайлатал кадр."
bir жолу Кадыр кечесинде Subhanallah деп койгон киши ушу бейишке жетет дептир. Мына бүгүн мына бекер отурбай ташбih айтып отурат экенбиз. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar деп. Qala ilahi uridu najata minan nar. Ey Allah'ım, men tozоктон кутулууну каалаймын. Канткенде мен тозоктон кутулам дегенде Allah Taala cevap verdi. Zalika liman istagfarallaha laylatal qadr hatta subh. Estağfirullah ve atubu ileyhi. Estağfirullah. Ey Allah'ım, günümdü keçirүүңдү surayman dep Allah'a жалынып Allah Taala'dan suransak Allah Taala bizdi tozokton azat kılat eкен. Muna har bir tasbihde biz aytıp жатабыз. Az bir tasbihde aytıp жатабыз. Ve na'udu bika minan nar. Allah'ım senen tozokton kutuluğunu suranabız dep. Allah Taala duabızды kabul kılgan bolsun. Qala ilahi uridu rizaka. Ey Allah'ım, senin razıçılığыңды kaalayman. Kantkende men seni razı kılamın dep Musa aleyhisselam suraganda aytты. Liman salla rakatayn laylatal qadr. Kim Kadir keçesinde 2 rekat namaz okugan bolsa, görüңүздөр, 2 rekat namaz okуңуздар, Şam'un gazının 1000 yıldık kazatıdan da andan da ötөткөн. Andan da жакшы. Görüңүздөр. Ошондуктан мына Kadir keçesinde bekер отурбай 2 rekat namaz okuyt экенбиz. Мына алымдарыбыз айтыптыр, birinci rekatke Fatiha'nı okup, andan keyin İhlas surasını 7 жолу okusun deptir. İkinci rekatke dagın Fatiha'nı okup, andan keyin İhlas surasını Kul huvallahu ahad'ı 7 жолу okusun deptir. Andan keyin bütkönden keyin Astagfirullah ve atubu ileyhi degendi 70 жолу okuytkenizdir. İnşallah Allah Taala okugan namazыңыздарды, tutkan rozаңыздарды kabul kılgan bolsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.